Мы всегда говорим о поддержке талантливой молодежи. У меня такой вопрос. А как вы собираетесь поддерживать талантливую молодежь в регионах? Пожалуйста, Турган Бейшебекович. Бизде ошо жаштар саясаты деген өзүнчө бир министрлик бар. Ошол жакшы иштебей жатат. Анан менин барып аткан негизги максатым билеги күчтүү бирди жыкса, билими күчтүү миңди жыгат дейт да. Азыр биздин негизги жетекчилер, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, булар спорттон чыккан мырзалар. Спорт бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде колдонулуп атат. Бирок ошол эле учурда билимдүү, таланттуу жаштар мындай жогорку өз деңгээлинде мындай көз жасында калып атат. Ошондуктан биз ошо бараткан себебибиз ошо билим жагын көтөрөйүн деп баратабыз да биз. Билим жагын көтөрүп, аны жанагы жаштар саясаты деген министерствонун алкагында ушул илимдүү колунда жок болсо дагы аны жанагындай чоң олимпиадаларга, чоң жарыштарга чыкканга каржы жагынан, башка жагынан жардам берип, кандай спортко көңүл буруп атса, ошодон кем эмес, балким андан көбүрөөк ошо билимдүү, өнөрлүү жол болсо ушундай таланттуу балдарды өстүрүп чыгышыбыз керек да. Ошолорго көңүл бурушубуз керек. Анткени Кудайым буйрса, Кыргызстан ошо илим, билимдин борбору болот деген чоң ишеничибиз бар. Ошону биз мындайча айтканда шарттарды түзүп беришибиз керек. Бардык жактан колдоолор көрсөтүш керек.